Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде мезгил талабы, студияда мен Кенжебүү Маматсадыкова. 23 октябрь күнү Жалал-Абаддын Сузак районунда 14 жаштагы Шерзат Алимбеков өзүн өзү асып алып, ооруканага жетпей каза болду. Кошунасынын 10 миң сомун урдады деп шектелген бала өлөр алдында атайын кат жазып, ошол акчаны урдабагандыгын, кылмышты моюнга алышына айылдашынын жана күч кызматкерлердин тиешеси бар экендигин жазып калтырып кеткен. Бул окуя күч түзүмдөрүндөгү кыйноо фактыларын ачыкка чыгарды деп айтышат айрым серепчилер. Маселе кандай? Кыргызстанда тергөө учурунда күч түзүмдөр тарабынан кыйноо фактылары эмне үчүн жүз берүүдө? Мезгил талабынын бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Маселе боюнча биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн бизге атайын коноктор келген. Алар Кыргыз Республикасынын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборунун Ош аймагы боюнча өкүлү Кудаяр Нарматов агай жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Жеңишбек Аширбаев агай келген. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Биринчи суроону Жеңиш агай мен сизге берейин деп атам. Серепчилер өлкөдө тергөө учурунда күч түзүмдөр тарабынан бир топ кыйноолор көрсөтүлөт деп айтып атышат да. Негизи ушул маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгы бар? Туура айтасыз. Бул жерде мен такыр эле тергөөчүлөр бир аппак дегенден алысмын, бирок серепчилер айткандай абалда эмес. Себеби акыркы 2 жылда көзөмөл күчтүү болуп, өзүңүздөр белгилүү болгондой, бул бардыгы эле ошол кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптары боюнча иш алып барылат. Мисалы үчүн мына Сузактагы окуядан кийин көптөгөн ошондой ойлор пайда болуп атат. Ал жерден биз иликтегенде мындай болуп атат, ошол юрист катары ар кандай укук органы кагазга баягы далилдик буюм катары алат да. Ал жерде эми ошол өз мойнуна алып, мен урдадым деп жаздырып барса, тегилер ошол кагаз менен гана иш алып барып, ошондон улам бул жерде баягы видеодо деле көрүнүп атпайбы, кагазды теги кошунасы жаздырып барган. Ошол текшерүү толук аягына жеткенге чейин жана өспүрүм каза болуп калып атат. Бүгүн ошондуктан бул тергөө иштери жаңы гана башталган. Анан бул ошол тергөө иштери бүтө электе теги айып деп айткандан алыспы. Ошон үчүн бул азыр көзөмөл органдарда бул факт боюнча иш жүргүзүп жатат. Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы дагы бул ишти иликтеп жатышат. Ошонун тергөөнүн жыйынтыгы менен, текшерүү жыйынтыгы менен гана бир буга чек коелабыз. Рахмат. Агай, айтсаңыз, сиздер ушул Кыргызстан боюнча атайын кыйноолорду алдын алуу боюнча борбор болуп негизделгенсиздер да. Сиздерде ушул адам укугун тебелеген же ушул шектүүлөргө карата адамгерчиликсиз мамиле жасаган кандай фактылар бар? Эмнени айта аласыз? Биз 2014-жылдан бери иштеп аткан болсок, биздин Ош шаар, Ош облусу боюнча өзү 4 ошондой кыйноо факты боюнча иш козголуп, ал боюнча экөөсү негизинен тергөөдө кыскарып, экөөсү азыр сотко жеткен, соттук өндүрүштө каралып атат. Эми азыркы боюнча мурунку жылдарга статистика салыштыра турган болсок, азыр мына азаюу деген тенденция кетат. Анткени азыр баягындай түрдөгү негизинен системалык баягындай кемчиликтер бар. Негизинен баягы убактылуу кармоо жайында кандайдыр бир тартиптер сакталбаган, же болбосо кандайдыр бир мыйзам бузула болот. Булар негизинен прокуратура органдары тарабынан баягы көңүл буруу актылар деп коет. Прокурорлук баягы көңүл буруу актылар негизинде аларга ошо дисциплиналык жоопкерчилик тартылып атат. Негизинен ошол биздин практикада ошо 2,5 жылдан бери иштеп аткан болсок, ошол 4 иш боюнча иш козголгон, кыйноо факты 305, кыйын бир беренеси бар Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинде. Ошонун экөөсү азыр бирөөсү Ош шаардык сотунда каралып атат, өндүрүшүндө бирөөсү Өзгөн райондук сотунун өндүрүшүндө каралып жатат. Эмне үчүн маселен мамлекеттик эмес уюмдарга бир топ ушул маселе менен кайрылгандар көп экен да. Сиз айтып атасыз, биз иштеп аткандан бери 4 гана ушул маселе көтөрүлдү депчи. Эмне үчүн мындай болуп атат? Жок, бул жерде мен өзүбүз бир эле Кыргыз Республикасынын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун баягы аракети эмес, бул жерде коомчулуктун жана ошо жарандык коомдун активисттердин баягындай кошо аракет негизинде мындай ийгиликтер жеттик десек туура болот. Ошон үчүн бул жерде кандай десек баягы кылмыштуулук менен күрөшүүгө бардыгыбыз баягындай биргеликте аракет кылгандай, кыйноого алдын алуу боюнча бардыгыбыз дагы ошондой аракет жасасак,
мен ойлойм мындан кийин дагы кыйноолор дагы азайышы мүмкүн. Убактылуу кармоочу жайында кээ бир эрежелер сакталбай атат деп атпайсызбы? Кандай эрежелер сакталбайт конкреттүү? Мисалы үчүн айта турган болсом, ошол баягы кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери түнкү убагында кирип, кээ бир кармалгандарды коркутуп, же болбосо баягы өзүнүн ички иштер министрлигинин 159 буйругу бар, ошону баягы бузууга алып келет. Ал боюнча ошо прокуратура органдары менен биз өзүбүзчө алдын ала кошумча түрдө алдын алма баруу жасайбыз. Ошол Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын перспективдүү планы бар. Кыргыз Республикасынын АККчысы ошол райондук, шаардык прокуратуралар менен биргеликте план түзүп, баягы күтүлүүсүз, баягы внезапный күтүлүүсүз текшерүү жүргүзүү негизинде ошондой кемчиликтерди аныктап атабыз. Анан кошумча түрдө акт түзүп, анан прокуратура органдарга көзөмөл орган катары өзүнө жараша чара көрүп атат. Рахмат агай. Жеңиш агай, негизи мен могу материалды эфирге даярдангандан бир топ материалдарды окуп чыктым. Маалыматтын көпчүлүгү мамлекеттик эмес уюмдардын тарабынан берилиптир да, ошолордун доклады, ошолордун жылдык отчету дегендей. Анан алардын маалыматына канчалык деңгээлде ишенсе болот? Анан прокуратурадан берген маалымат менен бейөкмөт уюмдардын берген маалымат кимисине кандай ишенсе болот да? Туура айтасыз. Кудаяр мырзанын сөзүнө да кошумча айтып кетсем болот да. Эмне себептен буларды азынан эмпулорду көп деп атпайсызбы? Бул жерде эмпулор көбүнчө адамдардын сөзүнөн, баягы далил жок эле, баягы жалпылап гана айткандан ушул отчетторуна киргизип алат да. Акыркы кездерде бизге байкалган, бизде талдоо жүргүзөбүз да. Ушул ички иштер кызматкеринин жалпы укук органдарына карата ошол кыйноо болду деген бир адвокаттар тарабынан атайын баягы өзүн коргоого алган кылмышка шектүүлөрдү жоопкерчиликтен бир бошотуу максатында ушул ыкманы колдонгон учурлар көбөйүп кетти да. Жок жерден ошол укук органдарынын кызматкерлерин күнөөлөп баягы кыйнады деп жазышат. Текшерип келген учурда азыр бизде текшерүүчүлөр аябай көп. Бир жаранды кармап киргизиш өтө кыйын. Бул жерде укук коргоочулар бар, акыйкатчы деген бар, бул кыйноолорго каршы атайын улуттук борбордун кызматкерлери, андан тышкары көзөмөл органы бар, прокуратура. Ал ар бир саат сайын ошол ар бир укук органдарынын кыймылына көз салып турат. Бул жерде барып эле түнү ИВСтен алып чыгып тиги неме кыйноолорду алат дегенден мен кошула албайм. Себеби мына 2014-жылдан бери Ош областы менен Ош шаарында ар бир ИВСке видео көзөмөлдөр коюлган. Ал видео көзөмөлдөр ошол жакынкы прокуратурага, анан ошол органдын жетекчилеринин баягы кабинеттеринде турат да көзөмөлдө. Анан акыркы кездерде биздин жарандар деле өтө сабаттуу болуп калды, өздөрүнүн эмесин алдырбайт дегендей. Анан бул көбүнчө эле жала жапкан учурлар көп да. Ошондо сиз чыныгы маалыматты прокуратура бере алат деп айтасыз? Чыныгы маалыматты прокуратура бере алат. Себеби алар баягы юридикалык жактан документалдуу далил буюмдары менен медициналык, эгерде кыйноолор болгон болсо, бир жери көгөрүп баягындай жаракат алган болсо, бул атайын медициналык кызматкерлер кароодон өткөзөт. Ал үчүн атайын улуттук борбор бул жакта азыр менен отурган Кудаяр мырзалардын жардамы менен атайын окуудан өткөзгөн атайын адистер бар. Демек ошол аркылуу бардыгы такталат. Рахмат. Агай, айтсаңыз, негизи кыйноо фактыларында ошол бейөкмөт уюмдар менен прокуратуранын маалыматы эки анже чыгып атат. Анан сиз ушул улуттук кыйноолорду алдын алуу борборунун адиси катары айттыңызчы, прокуратура так ошол толук маалыматты берип алып атабы же белгилүү бир деңгээлде маалыматты жаап койгон учурлар да болушу мүмкүнбү? Бул жерде прокуратура менен көзөмөл органы катары ар тараптуу баягы маалымат текшерип өзүнө жараша ар бир аракет боюнча өзүнүн укуктук баасын берип жатат. Эми эгерде баягыдай түрдө биз эгерде арыз менен кайрыла турган болсок, анан баягыдай иш козгоодон баш тарта турган болсок, биздин мыйзам боюнча биз жогорку инстанцияга кайрылып, баягы баш тартуу жөнүндө токтомду көчүрмөсүн алып, анын баягыдай изилдеп, баягыдай арызданууга укуктуубуз. Эми ал көзөмөл органы катары азырынча ар бир аракет боюнча баягы түрдө өзүнүн баасын берип атат. Но бирок адвокаттар да, бизде жана башка укук коргоочуларда баягыдай немени айтып кетким келет. Эгерде макул болбой турган болсо, сотко же болбосо жогорку турган прокурорго
даттануу, каржылануу, окутуу. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Андыктан бизден келген конокторго өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди берсеңиздер болот. Жеңиш агай, мен дагы ошол программа алдында маалымат Ош облустук прокуратурасына атайын кайрылып маалымат алдык. Анда мага мондай маалымат келип атат да. 2015-жылы жалпысынан 2 арыз түшүптүр прокуратурага. Анын бирөөсү ошол карызды кайра кайтарып алган үчүн иш токтоптур да, экинчиси 1 жылдан бери иши сотто чечилбей жатыптыр. Ал эми 2016-жылга карата эми 9 ай болуп атат, 9 ай ичинде бир да арыз түшпөптүр. Бул деген эмнеден кабар берет? Такыр эле кыйноо болбой атабы? Бул кыйноо болбойт эле жатат деп айта алам. Себеби азыркы жер бирөө соттошуп атат деген дагы ушул Өзгөн районунда. Себеби ал жерде өтө чоң мал уруулук менен алектенип жүргөн кылмыштуу топ кармалган. Ошол кармалгандан кийин жоопкерчиликтен кутулуу максатында жок жерден доомат кылып, ошо укук коргоо органдарынын кызматкерлерин күнөөлөп, бүгүнкү күндө ошол 2 жылдан бери сот бүт элек. Ушул жактан экинчи бир жагы bir tendensiya пайда болот да. Эгер ушуну терчи болсок, биз кылмышкерлердин укугун көбүрөөк бир коргогондой болуп, анан ошол эле жогоруда айтып атпайсызбы, эгерде биз прокуратурага ишенбесек, укук коргоо органдарына ишенбесек, анда биз ким менен иш алып барышыбыз керек деген ой туулат. Рахмат агай, бизде байланыш бар экен, кабыл алайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Жана ушул Asıl ölgün bala boyunca sıra vereyim dedim. Ben negizi bunu bizim iç işler organlarına takımda reforma çok bolup kaldı da. Reforma kılavuz deyip, hem kim tarafından kanday olup tüzület biz bunday el bunday büdürmükte bu ne mesela. Yani bayağılarda çok kaçtaki canaklı domdordan başlaş gerek de ayıldın inspektörlerinden. Bizde misalı uçak oylar dileminde жақсы işlebeydi de. Birinci arızlanıp bargan taraftar bile karap janakınday bir işin düşüp, bir valavalı iş düşüp kalsa oşa akçasını alıp arızdan bağlanla taraf kıtargatı keyin ekinci bargan taraf günölü oladı da paskayanı. Evi bul dele balanı kıyan asını ölü alıptırıp bunu dele ölgen adam günölü degende götürüp açattı milisa kızmatkerleri. Bunlar özünler kanday jeyintik çıkarasınlar şunda. Пикириңизге ыраазычылык билгизебиз. Туура айтасыз, бул телекөрүүчү туура суроо берип атат. Бул жерден биз жана асына өлгөн баланы күнөөлүү деген жокпуз. Ошо тергөө башталганда тергөөнүн аягына чейин асылып алган жери биз үчүн өтө өкүнүчтүү болуп атат. Анан жогоруда айтып атасыз, реформа болуш керек деп реформа башталды, бирок буга убакыт керек экен, көптөгөн каражат керек экен. Анан биз ошол туура айтасыз, жерлерде биздин кадрларды окутуу акыркы бир 10 жылда мурдагыдай болбой калган. Ошон үчүн атайын кесиптикке даярдоо боюнча, баягы билимин өркүндөтүү боюнча дагы бул көптөгөн каражаттар талап кылат экен. Бул азыр баягы аста-аста кадам менен баратат. Мындан бир 2-3 жыл мурда караганда бир топ жылыштар бар, жок дегенге болбойт. Ал эми сиз айтып атасыз, баягы милиция участкалык инспекторлор өзү эле чечип коет деп. Андай чече албайт, андай укук берилген эмес. Ар бир материалды топтоп көзөмөл органына алып барат. Ал жерден эгерде кылмыш иши козголо турган болсо, кылмыш иши козгойт. Андай болбой турган болсо, ал жерде аксакалдар соты деген бар, ошол жака өткөзүп берет. Бул жерде участка өзү чечип койгонго эч кандай укугу жок. Эгерде ошондой бир фактылар болсо, бул баягындай далил менен, ошол дареги менен айтсаңыздар, биз сөзсүз түрдө буга чара көрөбүз. Кимге кайрылыш керек? Маселен, бир айылдан ошондой фактыга душар болуп калышты, кимге кандай арыз жазыш? Мисалы үчүн, ошо прокуратурага кайрылса болот. Андан сырткары ошол ички иштер органдарынын өзүнүн ички коопсуздук кызматы деген бар. Ошо кайрылса болот. Ошол жердеги эгер райондук деңгээлде милициянын начальнигине ишенбеген болсо, областтык ички иштер башкармасына кайрылса болот. Анан мындан сырткары бизден 55244 деген ишеним телефонубуз бар ошол област. Жазып алса болот. 03822 55244. Күнү түнү ошол ишеним телефону иштеп турат. Андан сырткары биздин электрондук даректерибиз бар. Министрдин өзүндө тууру жазсаңыздар болот. Бул МВДнин сайтында турат. Рахмат. Агай, айтсаңыз, ушул эле маалыматты мен кайрадан кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясынан дагы маалымат алууга бизде байланыш бар экен. Кабыл алуу, анан сурооңузду берейин. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Алло, салам алейкум. Саламатсызбы?
Ne Oğuzhan. Aydek kızlar. Biz baba Урматтуу телекөрүүчү, сиздин үнүңүз бизге толук жетпей атат. Бизге кайрадан байланышка чыгыңыз. Ага айтсаңыз, ушул маалымат алганда ошол кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы ол прокуратура жылына 2 гана арыз берилди деп атат. Алар бейөкмөт уюмдары 19 бейөкмөт уюм бириккен бир коалиция экен. Алардын айтымында ушул 86 адам 9 айдын ичинде. Январь айынан август ушул күнгө чейин 86 адам арыз жазганын айтып атат да. Алар эмненин негизинде кандай арыздар тууралуу маалымат айтып атышат? Алар бейөкмөт уюмдары өзүңөр билесиңер проекти боюнча мониторинг деп коет, ошол жабык мекемелерде эркиндиги чектелген жана ошол эркиндиги ажыратылган жерлерде баягы мониторинг жүргүзүү учурунда жана ошо отурган эркиндиги ажыратылган жарандар менен кармалган жарандар менен маектешүүнүн негизинде алар ошол арыз менен кайрылган. Негизинен ошол кыйноого же болбосо ошол мекеменин кандайдыр бир жашоо шарттарына же болбосо ошол кызматкерлерде болгон мамилесине болгон баягы түрдө арыз мундар болот. Андай арыздар бизге деле түшүп атат, бирок биз баягы текшерип, анан кийин ошо боюнча эгерде чындыгында ошондой фактылар боло турган болсо, анан кийин ошо прокуратура органдарына жиберебиз. Эми ал бейөкмөт уюмдар негизинен ошол көбүнчө кыйноого жана ошол баягы шарттарга дагы көңүл буруп, ошо боюнча арыз датталды. Майда чүйдөлөрдү айтып атат атасы, майда чүйдө айрым арыздарды чогултуп айтып атышатпы? Жок, майда чүйдө деген жокмун. Бул жерде негизинен биринчиден кыйноо, экинчиден адамгерчиликсиз мамиле деп коет. Мисалы үчүн эгерде тамак бербесе, банный ден болбосо, мисалы үчүн ошо жабык мекемеде, же болбосо баягы тууган уруктан кандайдыр бир азык-түлүктөрдү киргизбесе, передачка деп коет. Баягындай жабык эгерде эркиндигине чектелген болсо, баягындай аңгемелешүү, баягы свидание деп коет. Ошого бербей турган болсо, бул деле ошол баягы адамгерчиликсиз мамиле катары. Демек кыйноо бар экен да. Негизинен эми кыйноо десек кандай болот? Бул жерде кыйноо деп айтып койсок болот, бирок анын далилдеш бул негизинен прокуратура органдарына жүктөлөт да. Бул мисалы үчүн өз эки түрүн айтып коебуз, бирок бул нерсенин кандай түрдө бир далил болуш керек. Эгерде ошол маселе иш козголуп, анан кийин сотко жетип, анан сотто ошол сот өкүмүн чыгарып, ошону күнүнө деп табыш. Агай негизи ушул облустук айталы прокуратура кызматкери ошо кылмыш аныкталган учурда гана кайсы бир кылмыш ишин козгойт экен да. Ал үчүн атайын соттук медициналык экспертиза жүргүзүлөт экен. Ушул соттук медициналык экспертиза кандай тартипте, кандай учурда жүргүзүлөт? Ким тарабынан? Эгерде сиз баягы кыйноолорго карата деп атасызбы? Эгерде кыйноолорго карата, мисалы үчүн сиздерге айта кетчү болсом, бул 1999 жылы 9 августта Стамбул протоколу кабыл алынганда, ошонун негизинде биз иш алып барабыз. Ошонун алкагында медицина кызматкерлери ар бир ИВСке кирип атканда ошол кылмышка шектүүнү текшерет денесин. Анан ошол сотко алып бара жатканда, кайра ИВСтен алып чыгып атканда, убактылуу кармашадан алып чыгып атканда дагы ошол медицина кызматкери текшерет да. Ошондо эгерде кирип атканда сак болуп, кайра ИВСтен чыгып атканда канар денесинде дак пайда болгон болсо, демек ошол жерде кыйноолор далилденген болот да. Ошону атайын медициналык өздөрүнүн баягы кызматтык милдеттери боюнча текшерип, атайын процедуралар бар. Ошонун негизинде эгерде бүтүн чыгарып берет, ошо бүтүн негизинде эгерде кыйын аныкталат, ошол боюнча кылмыш козголот. Рахмат, бизде байланыш бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Мен суроом бар эле мында Нарматовго. Мен билишимче бул киши омбудсменди иштегенде, анан бир отрицательный мотивдер менен кеткен кишилер да. Анан сотто жүрүп, ошол сот кандай чечим болгон, анан кандай национальный комитет по пыткам келип алган бул адам, ошол бир суроом бар эле. Пикириңизге ыраазычылык билгизебиз, сиз жөн. Рахмат.
өзүңүз туралы кайсы ошол сынакка келип Бул калдыңыз? боюнча эми урматтуу телекөрүүчү, менимче сиз жаңылыштыңыз окшойсуз. Мен Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын аппаратында 2004-төн 2008 жылга чейин иштедим. Анан ошо Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын баягындай кыскартуу, штаттык кыскартуу боюнча буйругу негизинен мен ошол негизинен жумуштан кетип, анан кийин ошол өзүмдүн мурунку жумушума уланттым. Ал эми Кыргыз Республикасы улуттук борборуна кыйноолорду алдын алуу боюнча мен ошол конкурстун негизинде баягы бардык жарандар катары конкурстун негизинде өтүп, азыр 2,5 жылдан бери иштеп атам. Бул маалыматты каякта алдыңыз билбейсиз, бирок мындай маалыматты менимче сиз туура эмес албадыңыз окшойсуз, ошон үчүн бул маалымат туура эмес. Рахмат агай. Биздин темабызга кайрылып келели. Могул кыйноо фактылары боюнча так маалыматты прокуратура берет деп маалымат берип атпайсыздарбы? Эмне үчүн эгерде прокуратура маалымат берсе, прокуратура ошол мыйзам чегинде тиешелүү кылмыш ишин козгоп аткан болсо, жарандардын көпчүлүгү бейөкмөт уюмдарга кайрылып атат. Эмне үчүн? Эми бизде мисалы үчүн ошол Ош шаар, Ош облусу боюнча өкүлчүлүктөн январдан бери мен айтып кете турган болсо 20дай ошондой түрдөгү арызыбыз бар. Негизинен бул арыздар ошол кыйноо боюнча баягындай түрдөгү кайрылган. Анын ичинен 3 арызы текшерүүдө турат. Эми бейөкмөт уюмдар негизинен мурункудан бери ошол адам укуктары боюнча иштеп келгенине байланыштуу булар негизинен жарандык коом булар жөнүндө билет. Маалыматы бар. Ал эми биздин кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор негизинен ошол 2014 жылдан бери иштеп атабыз. Анан азыркы учурда ушундай баягындай жайылтууга азыр мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошон үчүн азыр көпчүлүк коомубуз, жарандык коомдун көпчүлүгү тилекке каршы биз орган жөнүндө билбейт. Эмне үчүн прокуратурага кайрылбай, коомдук уюмга кайрылып атышат? Эмне үчүн? Алар көбүрөөк жардам берип атабы же прокуратура кызматкерлери көңүл бурбай атышабы? Эмне себеп? Жок, бул жерде прокуратура деле мисалы үчүн бизге болобу, же коомдук уюм болобу, же жеке жаран болобу, бул жерде баарына бирдей калыс мамиле жасаш керек. Бул жерде мен ойлобойм, бул жерде коомдук уюм кайрылса эле прокуратура оң тарабына чечип берет деп. Ошон үчүн бул жерден мисалы үчүн сиздин айтыңыз боюнча телекөрүүчүлөр жалаң эле МПОлорго баягы кыйноолор боюнча гана кайрылып атат дегенде бир пикир калып атат да. Ал жерде өкмөттүк эмес уюмдар бир гана кыйноолор эмес, башка жарандык укуктар тебеленген жер боюнча, өзүнчө менчиктер боюнча, ошондой эле мисалы үчүн арызданганда жылдап соттору бүтпөгөн боюнча кайрылгандар боюнча айтылып атат ал жерде. Жок, алар мага берген маалыматы боюнча ошо кыйноолор боюнча 86 кайрылуу түштү деп атышат да. Мен жогоруда айтпадымбы, 86 кайрылуу түшкөн менен ал жерде баягы курулай доомат менен акыркы кездерде тенденция пайда болду, дагы бир кайталайм да. Өзүнүн сакташ үчүн кээде ошол адвокаттардын жардамы менен ошондой дооматтарды пайда кылып жазып, МПОлорго жазып, бул атайын баягы коомчулукту өзүнө буруш үчүн ошондой бир методдорго өтүп алган да. Бул текшерип келгенде булар далилинбей жатат. Бизде байланышта телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен акыйкатчы менен тиги бирisi байкыбызга берилдим эле. Кыйноо боюнча. Вот акыйкат бар деп атат. Кыйноо боюнча мен акыйкатка суроо беришим себеби мына мен өзүмдүн башыман өттү. Мына милиция кызматкерлери кыйнабайт дейт. Мага лично мен өзүмө пакет кийгизип, урдабаган сотовый телефонду кудадың деп. Мына менде бүт далил бар. Мен апам жүгүрүп ошо урдалбаган телефонго 2000 телефонду 6000 кайтарып берди. Акыйкатчыга кайрылдык, облусменге кайрылдык, прокуратура деп атат, прокуратурага кайрылдык. Эмне себептен милиционерлерди жактап, а мени мындай айтканда чамандап, все равно урууга чыгарып койду. Акыйкатчылар каякта карап атат. Мени урганда бүт денемде көк ала болгон, менин ичим кесилген, менин мойнум кесилген. Акыйкатчылар өзү келип мага айтып атат, өзү келип. Болду, сен деле эркексиң го, булар деле эркек го, мына сени азыр чыгарышат дейт. А мынабу неден, эбейстен урбайт, сокпойт дейт. Мына азыр Кыргызстандын бүт баары угуп атат. Естественно, урбайт, сокпойт дейт. Мен өзүмдүн башыман өтүп атат. Азыр бул милиция байкебиз милицияларды коргоп атат, акыйкат байкебиз акыйкатчыларды коргоп атат. Андай болбош керек, чындыкты айтыш керек. Мына азыр уголовный розыска бар, пакет кийгизет.
иктесине пакет кийгизет, кыйнайт, урат. Мына азыр көп адамдар мына акыйкатчы байкебизге суроо, көп адамдар урлук менен камалып атат. 6 литрлик банкага вареньяга 6 жыл срок берет. Мына Оштун эбесинде өз көзүм менен көрдүм. Мени де урду. Жанымдагы шеригимди в общем эле түнкү саат 12-де уголовный розысканы балдарды алып чыгып алып. Пикириңизге ыраазычылык билгизебиз. Укук коргоочулар эмне кылып отурасыңар дейт. Эми урматтуу телекөрүүчү, мен эми акыйкатчы болсом деле ошол кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкери катары айтып коеюн. Бул жерде биз кандай десек, силерге ошол неме болгондо, маселе болгондо ар бириңердин кандай кал акыбалда турасыңар, кандай арыз мунуңар бар. Эгерде чындыгында ошо силерге кыйнаган болсо, пакет кийгизген болсо, денеңерди карап, эгерде зарылчылык боло турган болсо, ошол баягы Стамбул протокол боюнча дарыгерди жалдап келип, ошол боюнча фиксация кылып, анан кийин материалдарды топтоп биз прокуратурага өткөрөбүз. Эгерде ошондой факт боло турган болсо, биздин дарекке негизинен кайрылсаңар болот. Алай Тутбаева акыйкатчыга кайрылдым, эч кандай жыйынтык чыккан жок, тиешелүү органдардын баардыгы эч нерсе. Ооба, мен айттым, биз акыйкатчы эмеспиз, мен бирок акыйкатчы болсом деле, ошол акыйкатчы менен дагы биз баягындай биргелешкен түрдө иштейбиз. Эгерде арыз мун боло турган болсо, неме боло турган болсо, ошо биздин телефон номерибиз бар, шаардагы 56073 деген телефон номерин салсаңыз, мен ошол сиздин айткан баягы нааразычылыгыңызды ошол акыйкатчыга да жеткирем. Эгерде мен тараптан кандай жардам керек боло турган болсо, мен ошол мыйзам чегинде сизге көмөк көрсөтүшкө аракет кылам. Рахмат. Милиция кызматкерлерин айтып кетти. Телекөрүүчү өзүнүн атын, дарегин так айтпады да. Бир жагынан ошол бизде баягы шек туудурат, ошол атайын биз заказной депчи. Мындай арыздар толтура, жогоруда айтпадымбы, 86-нын ичинде ушундайлар да бар да. Ал күндө ошондой арыздар түшөт. Текшерип келгенде далилдей алышпайт. Ошол эгерде ошол акыйкатчы, прокуратура жана башка МПлор эгер аягына жеткире албаган болсо, демек бул атайын заказ болгон. Мен азыр айтышка мажбур болуп атам. Ошо 86 арыздын ичинен дээрлик бир 70% уюшулган кылмыштык топтордун мүчөлөрү. Алар ошол жерде отуруп алышып, жазып коюп, тамаша кылып отура беришет да. Бул жерден акыйкатчыны, ошол эле өкмөт уюмдун кызматкерлерин, прокуратураны түшүккө салып, жок жерден ошо милиция кызматкерлерин күнөө. Мен бул жерден милиция кызматкерлери такыр эле бир аппак деп айта албайм. Күнөө бар, 5 кол бирдей эмес. Ал бир карымайды бир кумалак чиритет деп арада бар. Эгерде ошол даректүү айтса, могул кызматкер мондай кылды десе, биз чара көрөбүз. Сиздерге де же прокуратурага же бизге жазса деле болсо болот, конкреттүү ошол акыйкатчыга деле барса болот, прокуратурага. Бизде байланыш бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сизге мына Ош фильм телевидениясына ыраазычылык билдирем. Бул сиздердин телевидение аркылуу биринчи жолу ушундай уюштуруп атасыз. Сиз эфирде аябай биз кубанычтабыз. Рахмат. Анан мен айтар элем, Асылбеков агайга ушу милиция кызматкери болуп көп жылдан бери эмгектенет. Бая милиция меня бережет деген сөздү биз дайыма колдонуп келебиз. Мен эртеңки 1 ноябрь милиция кызматкерлеринин күнү менен кызуу куттуктап кетким келет. Милициянын арасында да 5 кол тең эмес. Биз чогуу эле милиция кызматкерлери менен эл менен чогуу иштеп келатабыз. Азыркы мезгилде милиция кызматкерлери элдин арасында чогуу биримдикте иш алып барып атат десем мен жаңылышпайм. Рахмат. Көп жылдык эмгегим катарында айта аламын. Эми арасында ар түрдүү кызматкерлер болот. Но аны мисалы канчалык даражада экенин өзү мыйзам өзү көрсөтөт. Бирок мен кааларым ушул сиздердин ушул токтуу ишиңиздерге ийгилик, биздин Ош шаардык ишчилери. Рахмат, пикириңизге ыраазычылык билдиресиз. Ага айтсаңыз, эми мамлекеттик эмес уюмдар кайра эле келип, же болбосо кээ бир серепчилер айтышат, эмне үчүн прокуратура кызматкерлери кылмыш ишин козгоп, эмне үчүн алар ошол өкмөт уюмдары сыяктуу маалыматты ачыкка чыгарбайт десе, алар айтып атышат. Прокуратура менен күч кызматкерлери бирдей, жана карга карганын көзүн чукубайт деген сыяктуу маселе бар бул жерде деп атат да. Ушундай болушу мүмкүнбү? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Себеби мен айтып кете алам, прокуратурада да бизде дагы атайын
баягы народный наблюдатель, элдик көзөмөл деген пайда болгон да. Ошол жерге өкмөттүк эмес уюмдардын мүчөлөрү бар. Төрагасы болуп бизде МВДда турат, прокуратурада эле бар акыркы кездерде. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, биздин ошо 2 жылдан бери жана мурда бизде проценттик отношение деп кылмышты ачыш үчүн ошондой бир жолдорго барган, ПТКга барган учурлар болгон да. Аны 2 жылдан бери токтотуп, азыр биздин 2 жылдан бери бизден ишмердүүлүктү баягы баалоочу критерийлерибиз өзгөрдү да. Ошонун ичинде 4 пункту коомчулуктун пикирин эске алуу менен, массалык маалымат каражаттарын ошол эле өкмөттүк эмес уюмдардын баягы көзү каранды эмес баягы мониторинг жүргүзүүчү борборлордун ошолордун баягы көзөмөл негизинде ошолордун баасынын негизинде анан бизге ишмердүүлүгүбүзгө баа берип жатат да. Ошонун уламдагы ана быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен Ош шаары 1-орунду, Ош областык иш башкармалыгы 2-орунду алып атат. Таптаза. Жок, эл менен баягы ишти жандандырган үчүн. Биз азыр мурдатан айтып келебиз. Эл үчүн бизге элге муктажбыз жардамыначы. Эгер ушу коомчулук жардам бербесе, биз ошон үчүн бүгүн сиздерге келип отурабыз. Биз коркпостон, эгерде биздин арабызда ошондой туура эмес иштегендер болсо, бизге билдирсеңиздер ошолордун аралалы деп. Рахмат. Ага айтсаңыз, кече жакында сентябрь айында Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Кубат Отурбаев маалымат берди журналисттерге. Тарыхта биринчи жолу бир күч кызматкерине кылмыш иши козголду депчи. Андан башка маалымат булактарына тайына турган болсок, кылмыш иши козголгон учурда деле ошо милиция кызматкерлери же үй камагына чыгарылат экен, же да башка себептер менен баягы кылмыш жазасын аткаруу мөөнөтү кыскартылат экен да. Бул эмнеден кабар берет? Бул жерде негизинен үй камакка чыккан себеби, эгерде ошол милиция кызматкери, мисалы үчүн опер кызматкери көп жыл тажрыйбага ээ болгон болсо, мисалы үчүн андан мурунку жаңы үйрөнүш келгенче андай түрдөгү иш тажрыйбага ээ болбойт. Ошон үчүн бул ошол ишти алып барат деген баягы ой менен баягы камакка алынбайт, үй камакка чыгарылып, анан өзүнүн ишин уланта берет. Ошон үчүн бул жерде кандай десем кадр маселеси баягыда көйгөйлүү маселе катары бааласак болот. Анан кийин биз дагы как диалог орган катары опер кызматкерлер менен сөйлөшөбүз. Ошол милиция органдарынын начальниктерин сөйлөшөбүз. Кандай проблема, көйгөйлөр бар? Эмне ошол баягы кыйноого түртүп атат? Мисалы үчүн айлык майнасы азбы? Же баягы процентный соотношение баягы кылмыштыкты жабыш керекпи планда? Ошону азайтыш керекпи? Көбүнчө ошол негизинен опер кызматкерлер бизге ошол процентти азайтуу, мисалы үчүн бир айда мисалы үчүн 1 кылмышты ачуу же 5 кылмышты ачуу дегенде ошону азайтып, мисалы үчүн 1ге түшүрүлдү деп бизде анан кийин баягы жылдык баяндама беребиз биз негизинен жогорку кеңешке. Ошол жогорку кеңештеги баяндамада биз ошол маселени берип, анан ал тийиштүү ички иштер министрге кандайдыр өзүбүз сунуш билдиргенбиз. Анан ички иштер министрлиги бул боюнча өзүнүн мыйзам долбоолорун даярдап атат. Кыйноолорду кандай түрдөгү минимизация кылып азайтуу жана ошол кыйноолорду түп тамырына жок кылуу боюнча мыйзам долбоолор иштеп чыгат бизнес баштап. Эми жарандар айтып атышат. Бул да суроом жолунун жыйынтыгы экен. Эмне үчүн прокуратурага же тияка арыз бербейсиң десе, алар айтып атат. Ошо маселени көтөрүп, кайра прокуратурага арыз берсем, күч кызматкерлер артыма түшүп, коркутуп үркүжүп, же да башка ушундай чараларды көрүшөт деп. Эмне деп жооп бересиз? Бул эми баарына жалпы тиешелүү эмес, бир кандайдыр бир серин болушу мүмкүн, андай жок деп айта албайбыз. Эгер ошол жарандар кээ бир учурларда өзүнүн укугун билбегенден көп кыйналганчылар болот да. Мисалы үчүн азыр ошол Ош шаарында болсо, Ош шаар иштер башкармалыгынын өзүнүн эле адвокаттардын бөлмөсүн ачканбыз. Андан сырткары жерлерде бекер юридикалык жардам берүүчү атайын ошо өкмөттүк эмес уюмдар пайда болгон. Ошолорго кайрылып укугун коргосо болот. Анан ар бир жерде жогоруда айткан ишеним телефону бар. Бул жагынан баягы жөн эле куру эле айта бербестен бир конкреттүү ошо мыйзам чегинде кайрылса сөз чара көрүлөт. Рахмат. Бизде аябагында кыска убакыт калды. Болушунча суроого кыска так жооп берсеңиздер суранып кетем. Агай айтсаңыз, эми прокуратура кызматкерлери айтышат да, биз өзүбүздүн иш аракетибизде ошол кыйноолорду алдын алуу үчүн күтүүсүз ошо убактылуу кармоочу жайларга, изоляторлорго киребиз. Ушул ошол кыйноону алдын алуу максатында жүргүзүлөт депчи. Бирок ошол канчалык жолу кирбесин да бир да жолу ошол фактыны көрүшпөптүр да. Андай тап ушул аныкташпаптыр. Эмне буга
такырлык кыйноо жок дегендикпи бул же кандай? Эми биз мисалы үчүн баягы башында айтып өтпөдүмбү, перспективде план бар, башкы прокуратура акыйкатчан биз менен кыйноолорду алдын алмакчы болуп. Биз негизинен ошо прокуратура органдары менен кошо алдын алма баруу кирип, ошо убактылуу карма жайларга киргенде ошол түрдөгү кемчиликтерди, ошол түрдө факторлорду аныктап атабыз. Мен ойлойм бул жерде биргелешкен түрдө аракет кылсак, мен ойлойм мен айткандай кыйноолорду алдын алсак болот. Рахмат. Ага айтсаңыз, эми ИИМдин жетекчөөчү кызматта турган эле бирөө айтыптыр. Негизи кылмышты моюнга алдырыш үчүн белгилүү бир деңгээлде кыйноо, коркутуу, үркүтүү болушу керек. Болбосо кылмыштын бети ачылбайт. Бейөкмөт эмес уюмдар буну жанагы чымындан пил жасагандай кылып эле апыртып чоңойтуп ийип атат депчи. Негизи ошо кылмышты моюнга алдырууда коркутуп, үркүтүп же кыйнай көрсөтүү бул акылга сыярлык нерсеби же кандай? Бул өзүңүздөр билесиздер, советтик доордо бул нерсе калыптанып калган болгон. Ошол айтып аткан биздин кесиптешибиз мүмкүн ошол фильмдерди көп көрсө керек да, НКВдын кыйнаган 37-жылдарда. Бирок биз 91-жылы эгемендик алгандан баштап биздин жарандык коомдун мыйзамдары бир топ алдыга кетти, демократиялык. Азыр укук коргоо органдары азыр кабыл алынып атат, аста-аста бардыгы калыбына келет. Ал эми биздин азыр бара-бара эски ошол доордогу тарбияланган кесиптештерибиз пенсияга кетип атат. Азыр жаңы көз караштагы милиция кызматкери келип атат. Мындай нерсеге кошула албайбыз биз. Кылмыштын бетин кантача кылмыштын бетин акыркы кездерде мына акыркы заманбап техникалар келип баштады. Мына биометрикалык паспортко жөндөн өтүп аткан жерибиз жок. Андан башка дагы биз айтылбаган кызматтык сырлары бар. Жаңы технологиялык ыкма жолдору менен ачып атабыз. Рахмат. Биздин убакыт бүтөйүн деп калды. Мен суроо берейин, ошол менен сөзүңүздү жыйынтыктап койсоңуз, агай. Эми айрым ошол жарандар, серепчилер сунуш берип атышат. Кыйноо фактыларын жок кылуу үчүн атайын оперативдүү топ же атайын мамлекеттин алдында турган коомдук уюмду түзүш керек, аларга мүмкүнчүлүк бериш керек депчи. Ушундан бир жыйынтык чыгышы мүмкүнбү? Мамлекеттик орган катары биз Кыргыз Республикасы кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөн, атайын ошол иш-чара жүргүзүү үчүн. Анан ошол Кыргыз Республиканын башкы прокуратурасы менен акыйкатчысы менен биз өзүнчө баягы жумушчу топ түзүп алганбыз. Ар айы ошол баягындай түнкү жана күтүүсүз, күндүзгү пландык ошондой алдын алма баары жүргүзүп, ошондой кыйноонун алдын алуу боюнча иш-аракет жүргүзүп атабыз. Эми андан сырткары бейөкмөт уюмдар да өз алдынча иштеп атат. Мен ойлойм, бул жерде баягы кылмыштуулук менен күрөшкөндөй эле баардыгыбыз кыйноо менен эле колдон келишче аракет кылып атабыз. Ошон үчүн мындай десем жыйынтык дагы ошого жараша болуп атат деп ойлойм. Рахмат. Эми ага айтсаңыз, негизи күч түзүмдөрү эмне себептен ушул кыйноого барып жатат деген суроону кайра эле мен сизге бергим келип атат да. Алар ошол сиздерге план коюлса, маселен, бир айталы бирөөнүн бир нерсесин урдап кетти, анан чыныгы урууну таба албай эле анын ордуна башка бирөөнү сүдүрөп келип анан кыйнай беришет дейт да. Кандай болот негизи? План кантип жабылат? Булар туура баягы кылмыштын бетин ачууга өзүнүн бир тажрыйбасы жетпей гана кызматкер ушундай кылып барат. Себеби өзүнүн чыныгы кызматын билген адам кыйноосуз эле кылмышты ачып коет. Эл менен тыгыз байланыш, эл менен тыгыз иштеш керек анын үчүнчү. Акыркы кездерде бул бизге коом кандай болсо, бизге коомдон ошондой кадр келип атат да. Мисалы үчүн ошол эле билим берүү тармагында, ошол эле жогорку окуу жайында, анан ошол жерден азыр өзүнүн атын туура жаза албаган кээде кызматкерлер келип калат кокусуна. Ошолордун арасынан чыгып калат. Демек ошондой учурлар кездешет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен мезгил талабынан бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Биз бүгүн тилекке каршы бир топ суроолорго жооп ала алган жокпуз. Убактыбыз бүтүп баратат. Биз бүгүн түрмө ошол убактылуу кармоочу жайда кыйноолор жүрөбү, алар канчалык деңгээлде, ушул берилген маалыматтар реалдуу деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин жана сиздердин кызыктырган суроолоруңуздарга жооп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборунун Ош аймагы боюнча өкүлү Кудаяр Нарматовага келди жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Жеңишбек Аширбаев ага келди. Сиздер ушул жерге келип суроолорго туура жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Кудай буйруса эмки жума ушул сааттарда жолугушабыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.